Ынтымак телеканалы адам укуктары боюнча Адвокаcy борбору Бейөкмөт уюмдар ассоциациясы менен биргеликте жашоо окуялары долбоорунун алкагында юридикалык кеңештердин сериясын сунуштайт. Биздин кармандарыбыздын окуялары юридикалык кеңештерсиз кандайдыр бир маселелерди чече албай жүргөндөр болот. Бүгүн сиздерге Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине ылайык жумуш берүүчүлөрдүн алдында өз укуктарын кантип коргоо керектиги тууралуу айтып беребиз. Анын ден соолугуна, анын акыл эсине байланыштуу кылып туруп биз ал жерде жеңилдиктер бар. Жаштарга жыл сайын бизде ушул 7.000ден ашып 8.000 тегерегинде болчу эле. Кыргыз Республикасынын Конституциясы ар бир жарандын билим алууга укуктуу экендигин белгилеген. Окууга жашы жеткен ар бир бала ден соолугуна, улутуна, ата-энесинин кайда иштегенине же алардын бар же жок экендигине карабастан мектепте билим алууга укуктуу. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстанда билим алууга түзүлгөн шарттар жана мүмкүнчүлүктөр жөнүндө кенен айтып беребиз. Өлкөдө ар бир бала мектеп курагына келген соң билим алууга милдеттендирилген. Ал үчүн мамлекет тарабынан бардык шарттар каралып, орто билимди акысыз алууга шарттар түзүлгөн. Ошентип, быйылкы жаңы окуу жылында жалпы өлкө боюнча 1.300.000 окуучу билим алууну улантууда. Алар жалпы 2265 мектепте окуп жатышат. Добрый день. Билим алып жаткандардын катарында майып же мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын мектепке чейинки жана мектептик билим берүү мекемелери бар. Атап айтсак, Бишкек шаарындагы таяныч кыймылы начар балдар үчүн Бишкек шаарында номер 77 мектеп бар. Сүйлөө кеби начарлар үчүн Бишкек жана Ош шаарларында, Чүй облусунун Сокулук айылында атайын билим уялары каралган. Айрым жеткинчектер ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай, тең туштары менен тең тайлаша билим алганы кубандырат. 12 жаштагы Руслан кыймыл аракетинен кыйналганы менен классташтарынын айрымдарынан жакшы окуйт. Мугалим берген билимди кунт коюп угуп, үй тапшырмаларында калтырбай аткарат. Ага жакындан көмөк көрсөткөн чоң энеси бар. Күнүнө мектепке алып келип, окуу аяктаган соң кайра алып кетет. 5 лет повела его революционный Руслан 9 айлык болгондо апасы мени бала багуучу кылып жалдаган. Багып жүрдүм. Кийин апасы мага таштап кеткен боюнча дайын дарексиз болуп кетти. Ошол убактан бери өз баламдай камкордук кылам. Убагында калыбына келтирүүчү борборлорго алып барып, ар кандай массаждарды алдык. Анан үйдө өз алдымча окуттум. Кийин мектепке бердим. Тең туштары менен тең тайлаша окуп жатат. 4-класс болуп калды. Күндө мектепке алып келем. Сабак бүткүчө күтүп кайра үйгө алып кетем. Мугалимдерден сурасам, окууга болгон аракети жакшы дешет. Үйгө баргандан кийин тапшырмаларын аткарууга көмөктөшүп, өзүм көзөмөлдөп жүрөм. Русланымдан үмүтүм чоң. Чоңойгондо ырчы болом деген максаты бар. Ыр биге шыктуу. Да, старается. Школьный звонок, вальсы кружится листва, все позади, летние дни, звон гитары до утра. Думала ты, что сбудутся мечты. Руслан сыяктуу мүмкүнчүлүгү чектелген, бирок үй шартында билим алып жаткан балдардын саны Ош шаарында эле 100дөп саналат. Аларга билим берүү министрлиги тарабынан атайын окуу планы түзүлүп, ар бир балага бирден мугалимдер дайындалган. Алар атайын жадыбалдын негизинде үйлөргө барып, балдарды окутуп келишет. Ата-эне ал балдарга алардын ден соолугуна байланыштуу дарыгерлер берет да. Бүтүмдү бергенден кийин ал мектепке келиш керек. Мектепке келип ошол баласынын ден соолугу тууралуу бүтүмдү көргөзгөндөн кийин биз аларды окутууга алабыз. Буйрук чыгарылып, акысыз окутулат. Мугалимдер тарабынан анын акыл эсине карап туруп, жөндөмдүүлүгүнө карап туруп, биз анын мугалимдерди бекитип беребиз. Алар үйүнө барып окутуп келишет. Андан сырткары бир эле окутуу менен чектелбейт. Себеби алар дайыма үйдө отуруп калгандыгына байланыштуу биз социалдык педагогдорго дагы дайым ошолорго тапшырма катары, алар өзүнүн ишине кошумча иш катары барып, аларда мастер-класс өткөрүп келишет, майрамдарда кабар алат. Ансыз майрамсыз деле окуучуларды алып барып, бир аз алардын көңүлүн көтөрүү максатында оюндарды ойнотуп, алардын ден соолугуна карап туруп, жөндөмдүүлүгүнө карап, сөзсүз алардан кабар алып турушат. Оштогу Smile KG коомдук фонду кыймыл таянычына мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга акысыз билим беришет. Ушул тапта аталган жайда 100дөй бала белгиленген убакыттар аралыгында билим алып жатышат. Аларга атайын мугалимдер дайындалып, ар бир балага өзүнчө көңүл бөлүнөт. Возможностями здоровья, или как мы говорим, с особыми образовательными потребностями,
Кыргызстанда инклюзивдүү билим берүү боюнча чоң иш аткарылды. Атайын комиссиянын 2 жылдык жумушунан кийин инклюзивдик билим берүүнүн 2019-2023 жылдардагы концепциясы кабыл алынды. Эми ошол концепциянын алкагында иш алып барабыз. Анда инклюзивдүү билим берүүнүн пландары атайын программаларды өз ичине камтыган. Негизинен ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар да атайын мектептерде билим алууга укугу бар, бирок тиешелүү шарттары каралган эмес. Маселен, жөнөкөй эле бир мисал: мектептерде пандустар коюлган эмес. Ага себеп мектептердин курулушунда пандустар эске алынган эмес. Эми жаңы мектептердин курулушунда ушул көйгөйлөр эске алынып, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга да шарттар кошоо каралышы керек. Эми концепцияда камтылган бардык мүмкүнчүлүктөр акырындык менен ишке ашат. Потому что школы построены давно, и вот новые школы необходимо строить по всем нормам и стандартам. Анткени менен курулуш тармагында кемчиликтерден сырткары окуу китептеринин чыгышы, интерактивдүү ыкмалар менен окутуу. Ошол эле кезде жаңы стандарт боюнча программа менен башталган мектептер аягына чыкпай жаткан учурлар да кездешет. Ага мисал, Оштогу дача конушундагы курулушу башталган мектеп 5 жылдан бери аягына чыкпай. Андагы окуучулар башка бир айылга барып окууга аргасыз болууда. Учарга апарам мен, мына кызым 1-класска барат быйыл. Ошо барабыз, ушул жактан түшүп маршрутка чөз, кайрак алып келебиз. Жолдо кыйналат балдар. Ошо көп. Балдар бул жакта көп, биз дагы жашоочулар дагы көп катышат. Бир эле учарга барбайт, ар мектепке барышат. Мектеп бүтүп калса жакшы эле, ушул жерге келишет эле. Жолдо кыйналбай, биз кыжалат болбойт эле, эки жолдо калды деп. Азыр билинбейт, эми кышында кандай болот, эми ойлонуп атабыз. Биз биринчи балабыз да эми. Кандай болот экен кышында деп ойлонуп атабыз эми. Малым болгондой, өлкөдөгү мектептердин басымдуу бөлүгү чейрек кылым мурда курулган. Эскилиги жетип, заманбап мектептерге муктаждык күч. Буга байланыштуу жакынкы 10 жылда заманбап мектептер мамлекет бюджеттин эсебинен курула баштады. Акыркы 3 жылда өлкөдө жалпы 229 мектеп жана 16 бала бакча курулуп, дагы 34 мектепте капиталдык оңдоо жүргүзүлдү. Республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен 2016 жылы 28 мектеп, 1 бала бакча, 2017 жылы 46 мектеп жана 6 бала бакча, 2018 жылы 68 мектеп жана 6 бала бакча, 2019 жылы 38 мектеп жана 3 бала бакча курулган. Жергиликтүү бюджеттин жана тартылган кошумча каражаттарынын эсебинен жалпы билим берүүчү мекемелер курулуп жана оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Капиталдык салым беренеси боюнча каржыланган объектилердин тизмесине ылайык 2019 жылы 2 миллиард 133 миллион сом бөлүү каралган. 2019 жылдын 1-сентябрына карата 14 мектептин курулушу аяктап, дагы 27 мектеп жыл аягына чейин курулуп бүтмөкчү. 2019 жылдын аягына чейин Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан жалпысынан 64 объектинин курулушун аяктоо пландалууда. Анын ичинде 41 мектеп жана алардын спорт залдары, 3 бала бакча, 6 спорт зал жана комплекстер, 6 саламаттык сактоо жана бир катар башка объектилер бар. Мындан тышкары 33 социалдык объектте капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Анын ичинде 15 мектеп, 5 саламаттык сактоо объекти жана бир нече башка объект бар. Белгилүү болгондой, көп жылдар бою жаңы мектептерди жана бала бакчаларды куруу маселесине тийиштүү көңүл бурулбай келген учурда бул маселеге өзгөчө маани берилип жатат. Жарандык активисттерге жаңы мектеп куруу үчүн каражат топтоо демилгеси үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бирок Кыргыз Республикасынын өкмөтү Нарын облусунун Кеңеш айылында орто мектеп куруу маселесин чечет. Нарын облусунун Кеңеш айылындагы орто мектептин курулушу боюнча долбоордук сметалык иш кагыздары даяр жана 2020 жылдын планына киргизилген. Кыргыз Республикасынын өкмөтү өзүнүн алдына жакынкы жылдары авариялык мектептер маселесин толук чечүү милдетин койгон. Коюлган максатка жетүү үчүн бардык зарыл чаралар көрүлүүдө. Өлкөдө калктын саны көбөйгөнүнө байланыштуу мектеп балдар бакчаларынын жетишсиздиги жакынкы 10 жылдан бери негизги көйгөй жаратууда. Натыйжада билим берүү мекемелеринде нормадан көп балдарды кабыл алынып, билим берүү тармагы кыйла солгундай түшкөнү айтылып келет. Аны менен катар балдарды бакчаларга жана мектептерге жайгаштыруу коррупция күчөп, айрым ата-энелер балдардын мектептерине өз убагында бере албай калган учурлар да катталды. Натыйжада 2 жыл мурда Билим берүү министрлиги тарабынан электрондук кезек программасы ишке ашты. Анын негизинде балдар электрондошкон кезекке туруп, жогоруда айтылган көйгөйлөр акырындык менен чечилип жатканын адистер айтышууда. Бул электрондук система бул коррупцияны эмес, коррупцияны алдын алуу, ачык айкындуулук. Ар бир бала, ар бир жаран тең укуктуулукту
ушул жолго коюп жатат да. Бул система аркылуу ата эне киргизгенде эч ким бул биздин колубуз аркылуу же болбосо бала бакчанын директору аркылуу эч ким муну оңдой албайт. Анткени бул атай базага киргизилген система аркылуу жүргүзүлөт. Ошондуктан бул кезекти же болбосо баланы кезекке коюу же баланын кезеги менен кабыл алуу системасына эч кандай биз аралаша албайбыз. Биз аны оңдой албайбыз. Ошондуктан бул ар бир ата эненин өзүнүн койгон кезеги боюнча реалдуу туура келет. Мына бизге 2018 жылдын сентябрь айынан мына уже 1 жыл болду, туура 1 жыл болду. Бүгүнкү күнү 2018 жылы 4 сентябрда баштаганбыз бул ишти биз. Мына туура 1 жыл болду. Бир да жарандан мына мен ушул акча менен кайрадан эле мурунку система боюнча эле кабыл алып атат деген бир да жаран арыз менен кайрылган жок. Эгерде ошол ушундай бир акча менен кайрылып барып жайгаштырган ата эне болсо, мен ойлойм, ал бала бакчанын эле жетекчи эмес, ошол ата эне өзү дагы күнөөлүү. Себеби электрондук система дегенден кийин ошол мыйзамга баш ийишибиз керек бардыгыбыз. Анан болбой эле мынаны акчалап ой деп, анан жайгаштырам деп аракет кылуу бул өзү туура эмес. Туура андай жарандар бизге да кайрылып жатат. Ушуну мынантип жайгаштырып эле койбойлу, мынантпейлиби деп. Биз аларга абдан туура түшүндүрүп жатабыз. Алар түшүнүү менен эле кабыл алып жатат. Эгерде сиз балаңыз кайсыл бир бала бакчага барууну кааласаңыз, анда электрондук кезекке туруңуз. Ага кантип катталсаңыз болот. Төмөндөгү график аркылуу маалыматка ээ болуңуз. Балаңызды балдар бакчасына берүүңүз керек. Ал үчүн алгач бала бакча #edu #gov.kg сайтына киришиңиз керек. Ушул айтылган сайтты жазып, бул жерде кыргызча, орусча жана англис тилиндеги белгилер чыгат. Ушунда өзүңүз каалаган тилди тандап аласыз. Мисалы мен кыргызчаны көрсөтүп берейин. Кыргызча белгисине кирип, бул жерде алгач эле сиз балаңызды бала бакчага берүүңүз керек болсо, анда арыз берүү баскычын басыңыз. Өзүңүзгө белгилүү болуп тургандай, бул жерде паспорттук маалыматтар камтылган бул жерде. Бул жерге сиз паспортуңузду алып келип, ар бир көрсөтүлгөн белгилерди толтуруп чыгышыңыз керек. Андан кийин бул суралган нерсенин баарын толтурганыңыздан кийин бул жерде далее деген баскыч турат. Аны баскан соң бул жерде экинчи сиз толтурган арыздын экинчи бөлүгү чыгат. Бул жерде болсо сиз балаңыз тууралуу маалыматтарды, канча жашта, аты, фамилиясын, ушул сыяктуу белгилерди толтуруп чыгасыз. Барын жазып чыккан соң 3-чү формага келип жетет. Бул 3-чү формада болсо сиз кайсыл бала бакчага балаңызды берүүнү каалайсыз, ушул сыяктуу маалыматтар камтылган. Бул жерге да бала бакчанын аталышын жазып чыгасыз. Андан кийин сиз дагы далени басасыз. Сиздин арызыңыз тиешелүү жерге жетет. Кезектин статусун карап турушуңуз керек. Ушул жер аркылуу сизге кайсыл бакчадан бош орун камтылганы тууралуу маалыматтар сизге келип турат. Ош шаарында бала бакча курагында 25 миңге жакын жеткинчек бар. Тилекке каршы алардын 14 миңдейи гана мектепке чейинки билим алууга тартылган. Калган 9 миң бала балдар бакчаларында орун жетишсиздигинен улам бакчага баруу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Ушул тапта шаар боюнча болгону 41 балдар бакчасы бар. Бирок ага карабай мектепке тартылбай калган балдар жок десе. Анткени мектепке жашы жеткен өспүрүмдөрдү мугалимдер калтырбай каттоого алуусу милдеттендирилген. 6 жаштан жогору 7ге чейинки аралыкта дагы сунуштайбыз да. Себеби баланын жетилүү курагы кабыл алуусу ушул учурга дал келет. Анан албетте ал медициналык справка, жашаган жеринен үй бүлөсү жөнүндөгү справка, аныктама, сүрөттөрү, анан башка баягы адаттагы эле документтер, баягы бир жерге киргендеги кадимки эле документтер кетет. Андан сырткары мисалы үчүн айрым бир интернат болсун, же болбосо ошол көмөкчү мектептер болсун, ал жерде дагы кошумча бир документтер талап кылынат. Ал жерде мисалы үчүн эгерде мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, ошого ылайыктаган медициналык аныктама. Андан сырткары ошол интернат болсо, анын жарым жетим же тоголук жетим экендигин тастыктай турган дагы башка документтер талап кылынат, ал мектептин өзгөчөлүгүнө жараша. Анан айрым гимназия, лицейлерде ал гимназия, лицейлер өзүнүн мурда уставын, жобосун бекиткен болот. Ал жерде көрсөтүлөт. Мисалы үчүн мынчанчы класстан мынчанчы класска чейин биз сынак аркылуу алабыз деген болсо, ал сынак алышы мүмкүн. Ош шаарында быйылкы жаңы окуу жылында жалпы 74 миңге жакын бала билим алып жатышат.
Мамлекет тарабынан кенже класстагы жеткинчектер бир маал жылуу тамак менен камсыз болгон. Эске сала кетели. Кыргызстандагы ар бир бала акысыз билим алууга укуктуу. Алардын укуктары Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен кепилденген. Ошондой эле адам укуктары боюнча адвокация борборунун адистеринен да акысыз укуктук жана юридикалык кеңеш ала аласыз. Дареги Ош шаары, Ленин көчөсү 273. Мындан сырткары биздин башка программаларыбызды YouTube'дагы Ынтымак медиа каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Ал жактан өзүңүздүн көйгөйлүү суроолоруңузга тийиштүү жоопторду ала аласыз.